Andijon suv omborini Кемпирабад суу сактагычы курулуп жаткан 1970-жылдары Өзбекстандын аймагынан Кыргызстанга 4127 гектар жер компенсация катарында берилген. Бирок ал жер толук аянтты түзбөгөндүгү үчүн дагы кошумча биздин документтерге ылайык 1019 гектар жерди дагы Кыргызстанга берип жатабыз. Суу сактагычтын жалпы аянты 4957 гектарды түзгөн жердин тереңдигинен эсепке алганда жер чоң болуп жатат. Ошого биз көбүрөөк жер берүүгө туура келүүдө. Кыргызстан бизге корук зонасын түзүү үчүн 19,5 гектар жерди берип жатат. 50 жыл мурунку Кемпирабад суу сактагычынын курулушу убагындагы келишимге ылайык, суу сактагычтан Өзбекстандын аймагы менен 200 чакырым алыстыктагы Бүргөндү массивин сугаруу үчүн 4 метрлик бетон канал курулушу керек эле. Бирок борбордон акча бөлүнбөй канал курулбай калган. Ошого байланыштуу 8000 гектар дың жер өздөштүрүлбөй калган. Эгерде муну азыр куруп берели десек, 20дан ашык өзбек айылдарын көчүрүүгө туура келет. Ошентип жалпы аянты 2000 гектар суулуу түздүк жерден кечүүгө туура келет. Биз ушул чыгымдарды эсептеп көрүп, анын ордуна Габасай аймагындагы жайлообуздан Кыргызстанга 12709 гектар жерди сунуш кылып бердик. Алар көп сурады, бирок биз талашып тартышып отуруп, дал ушул цифраларга токтолдук. Андан сырткары 10 чакты калктуу конуштарды да башма-баш алмаштырып жатабыз. Тагыраагы ошол биз аркылуу өтчү канал курулбай калгандыктан Кыргызстан ала албай калган пайдасынын ордун толтуруу үчүн biz 12709 gektar jaylovimizni Qirg'izistonga o'tkazib berdik. Yaylov nuqtai nazardan o'sha G'ovasoy hududidan 12709 gektar yer maydonini ularga kompensatsiya sifatida taklif qilib berdik. Albatta ular ko'proq xohladi, biz yo'q dedik. Tortishildi, boshqa qilindi, hammasi nima bilan mana shu raqamga kelib to'xtadik.